Акылбек Жапаровдун тапшырмасынан кийин өлкөдөгү үйлөрдү камсыздандыруудан өткөрүү үчүн атайын жаңы методдогу план дайындалууда. Тиешелүү орган тарабынан иштелип чыккан бул документ өкмөт башчысы тарабынан коюлган милдетти 2 айда ишке ашырыш керек. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун маалыматы боюнча ушул тапта 1 миллиондон ашык турак үй болсо, анын 106 миңге жакыны гана камсыздандырылган. Болгон күчүбүз менен жумуш алып барганда дагы, эгерде жарандарыбыз өздөрү келип туруп жоопкерчиликти мындай мамиле кылбаса, бул кыйнап эч кандай иш алып бара албайт экенбиз да. Ошон үчүн мынакей өкмөт дагы ушуну түшүнүп, көчөгөн Акылбек Сөмбөкчү өзү тапшырма берди. Ошол 2 айдын ичинде ошо жаңы жылга чейин болушунча колдон келишинче бул активдештирүү. Биз болсок, бул азыркы учурда мамлекеттик камсыздандыруу уюму колдон келген аракет жумшап атабыз, бирок биздин өзүбүздүн колубуздан келбей атат. Жарандарыбызда эч кандай бир жоопкерчилик болбогондуктан биз түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүп атабыз. Камсыздап койгула, бир нерсе болсо мамлекеттен жардам аласыңар. Турак үй мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан гана жүргүзүлүп, ал айыл жергесинде 600 сом болсо, шаарда 1200 сомду түзөт. Эгер табигат кырсыгы орун алса, элет жергесинде 500 миң сомго чейин, шаарларда 1 миллион сомго чейин мамлекеттен жардам берилет. Мекеменин төрагасы учурда жеке компанияларды аларга иштеп берүү үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, ошол эле учурда тамды камсыздоодон өткөрүү уюлдук телефон же онлайн түрүндө жүргүзүлбөстүгүн айтат. Адам өзү бул телефондон эле сен чалып туруп үйүңдү камсыздап кой деген жок да. Адамдын өзүнүн жарандарыбыздын паспорту менен тех паспорт болуш керек да. Анан кийин биз деген ошо бланк жазып беребиз да, полис жазып беребиз. Бул да физически адамдар өздөрү келип, номери менен ал акчасын деген ошол банкоматка төлөйт да. Ошондой да, бул жерде бүт баардык коопсуздук чаралары каралган. Турак жайды камсыздандыруу боюнча мыйзам 2015-жылы кабыл алынгандыктан юристтер жарандардын кооптонуусуна негиз жок дешет. Эгер жаран камсыздандыруудан өткөргөн кагазын жоготуп алса да, мамлекет кырсыктан кийин каражатты төлөп берүүгө милдеттүү. Страховой полис деп коет, бул азырынча кагаз түрүндө берип атабыз. Биздин кызматкерлер ар бир ошол эле кадастр отурушат. Барса эле, мисалы, ошол эле кадастрдын сотрудниктери алар айтат, биринчи страховой полис керек, мына камсыздандыруу уюмунун сотрудниктери отурат, барып алыңыздар деп. Ошол жерден эле биздикилер жазып берет. Ошол кагаздардын негизинде уже регистрация болот. Анан эгерде жаран ал кагазды жоготуп алса, ал проблема эмес. Биздин системада ал калат. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча ушул жылдын сентябрына чейин өлкө аймагында 331 сел суу кырсыктары катталган. Айтырбай келген бул жаратылыш кырсыгынын кесепетинен 5354 турак үй жабыркаса, бул үйлөрдүн ичинен 102 там бузулуп, 138 үйү капиталдык оңдоого муктаж. Мындан сырткары учурда республика боюнча 3878 үй кооптуу аймакта салынганын эскертет. Азыркы күндө республика боюнча 3878 жарандар көчүрүлүүгө тийиш. Бул ар түрдүү өзгөчө кырдаалдардан коркунучундагы кооптуу аймакта жашаган жарандар. Ал эми ушулар бүгүнкү күндө мамлекеттик жардамды алып көчүрүлбөгөндөрдүн саны 1406 адам болуп атат. Көчүрүлгөн жер тилкелерин жана мамлекеттик жактан жардам албагандардын саны 1406 адам болсо, ал эми тескерисинче жардам жер тилкелерин алып, мамлекеттик жардамды дагы алып, бирок кооптуу аймакта жашоосун уланып кетип аткан жарандардын саны 2472. Кооптуу аймакта жашаган жарандын басымдуусу Ош облусунда болсо, андагы көпчүлүгү көчкү коркунучу бар жерге салынганын маалымдады. Соңку жылдары Кыргызстандын аймагында күтүүсүз жаратылыш кырсыктары катталып, кесепети айрым жарандарды турак үйүнөн толугу менен ажыратса, көпчүлүгүнүн тамы оңдоого муктаж абалга жеткен. Мындан улам бийлик жарандарды үйлөрүн камсыздандырууга чакырганы менен бул толук ишке ашпай келгени белгилүү. Ошондуктан кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу менен калктын коопсуздугун жана табигый кырсыктардын кесепеттерине туруктуулугун камсыз кылуу зарыл. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.